Кадырман эле көрүүчүлөр, биз ар убак өлкөдө болуп жаткан кызыктуу жаңылыктарды, ошол жигердүү мыкты иш жүргүзүп жаткан адамдарды колдоого аракет кылабыз. Аларды биринчилерден болуп ушул эфир алдындан элге тартуулап келебиз десек болот. Ал эми бүгүнкү биздин коногубуз мен айтуудан дагы бир аз башкача болуп жатам, анткени буга чейин биз акын катары өзүнүн кесиби аркылуу тааныштырып келген болсок, бирок акыркы 1 жылдан ашуун убакыттан бери ушул курулуш жаатында жалпы коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүлүп келип жаткан, курулуштун туура жолун аныктап көрсөтүп берген өзгөчө бир YouTube баракча ачылган. Анда эмесе ушул курулуш медиа YouTube каналынын негиздөөчүсү, ушул тармакта иштеп келе жаткан өзү акын кыз Жанат айым биздин студияда. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыз менен. Эфирибиз башталып атканда эле айтып койдук, буга чейин акындык менен алектенип келгенсиз. Учурдан тарта ушул курулуш жаатында мыкты видеороликтер чыгып жаткан экен. Чындыгында эң алды дегенде 1,5 миллиондон ашып калыптыр. Анан баягы жок эле дегенде бир 10 миңден 30 миңден көбүрөөк көрүүчүлөр көрүп жаткан экен да. Бүгүнкү күндө чындыгында курулуш эң бир актуалдуу тема десек болот. Анан акындыктан ушул тарапка кантип өтүп кеттиңиз? Көпчүлүгү сурап ошентип калышат, өзүң кыз болсоң эмне кылып жүрөсүң курулушта деп. Эң биринчи ошо курулушка өзүм биринчи медиа жагына кызыкканыбыз үчүн ошол тармакта иштеп баштадык, Арт Модерн курулуш компаниясында. Анан ал жакта иштеп баштап, медиа жагын көрүп, анан бизге Жакшылык Шарипович деген ошол профессор, Жакшы агайбай, техника илимдеринин доктору, профессор. Ошол агайдан сабак алып баштадык. Баарыбыз 2 жылдай ал жакта өзүм багы курулуш жагында окуган эмесмин, билимим багы мисалы Кыгыстада дегендей. Анан ал жакта агайдан 2 жылдан ашык, 2 жылдан дагы деле билим алып келатабыз. Ошол жума сайын билим алып, багы өзүң кыз болсоң мен таптакыр эмеге аралашып жүргөн эмесмин да, курулушкачы. Жөн эле темир баткак дегенди эле билчүмүн. Анан курулуш эмне, ал эмне деген дүйнө, бул канчалык маанилүү биздин жашообузда, ошолорду баягы үйрөтүп, ар бир темага кайрылып, бизге билим берди, мындайча айтканда. Анан ошол агайдан билим алып отуруп, анан биз элде бул курулуштун сапаттуулугу боюнча, курулушту туура куруу боюнча бир маалымат керек экен, билим керек экени мындай чыгып баштады да. Анан биз ошол акырындан тартып элге туура курулуш жүргүзүүнү жайылтуу максатында ушинтип анан баягы кирип калгам курулуш медиага. Жакшы. Демек, чыгармачылык бул тараптан өнүгүп аткан экен десек болот да. Курулуш деп калдык. Жалпы ушул коомчулук бүгүнкү күндө мисалы акыркы кездерде өлкөбүздө бир нече ошол жер титирөөлөр орундалды десек болот. Акыркы жылдары дүйнөдө ошол чоң жер титирөөлөр болуп, баягы жалпы элдин маанайы ошол үйдү сапаттуу куруу, үйдү курганда эмнелерге көңүл буруш керек деген темаларга көбүрөөк кайрылып калды да. Демек, сиздер ошол заман талабына ылайык ушул багытта иштеп жаткан экенсиздер. Ооба, себеби биз дагы башында айтып койгонбуз, азыр 1,5 жыл болду. 1,5 жылда жакшы эле багы өзүбүздүн колубуздагы эле мүмкүнчүлүктөр менен баштадык. Анан биринчи байкап көрөлү дедик, эл кандай кабыл алат, эл чын эле ошол нерсеге муктажбы же муктаждыгы деле жокпу депчи. Анан башталганда эле көрүндү. Биринчи эле видеобузда кирпич боюнча тарткан болчубуз. Кирпичти туура коюу. Анан бул жерде эң баягы курулуш медианын эң чоң бир максаты жер, мисалы азыр көбүнчө эле биз көп кабаттуу үйлөргө басым жасап атпайбызбы, бирок бизде ушул именно курулуш медиа YouTube каналы деп аткандан кийин айыл жергесиндеги адамдар көрсүн деп. Анан эң биринчи келип чыккан дагы бир себеп, биз мисалы азыркы күндө көпчүлүгүбүз жаштар деп коелу, китеп окубайбыз. Мисалы мен арматураны кантип тандайт элем деп китеп алып библиотекага барып антип окубайбыз, китепканаларга барып. Биз көбүнчө телефондон мисалы ошолордон көрөбүз. Анан мен мисалы үй курган атам деп коеюн. Анан кирпичти кантип коем деп жазсам эле мага Орусиянын YouTube каналдары чыгат. Биз ойлойбуз, ушулар ушинтип коюптур, демек ал туура депчи. Ал жактын бизге да ошол агайлардын билимдеринен улам бизге, мен дагы кийинчерээк ушул маалыматты алдым. Орусиянын өздөрүнүн
атмосферасы, географиялык абалы алардыкы башкача болгондуктан бизге бардыгы эле туура келе бербейт. Дээрлик көпчүлүк алардын коюп аткан талаптары, көрсөтүп аткан бизге видеолору алар өздөрүнүн аймагына жараша курулат да. Мисалы ошол эле жер титирөөгө, туруктуулугуна жараша жер кыртышынчы. Анан биз аларды көрүп салып алабыз, бирок ал бизге туура келбейт. Анан биз демек кыргызча, Кыргызстандын абалына, Кыргызстандын шартына кандай туура кылып салышыбыз керек, биз кыргызча түшүндүрүп беришибиз керек, кыргыз тилинде түшүндүрүп беришибиз керек деп анан башталып кетти. Анан бул жерде элдин дагы кабыл алуусу ошо кыргызча издегенге, бизде жер кыртышы бизде момундай, монтип салыш керек деп баягы анан жөн эле баягы адистерден ала бербей, мыкты адистерден ошолордон алалы деп башталып кеткен дагы бир себеби. Анан кыргызча контент, мисалы азыркы күндө башка контенттер өнүгүп атат, бирок кыргызча контентке басым жасап, кыргыз тили указда чыкты ушундай президентибиздин, анан кыргыз тилинин өнүгүшүнө да салым кошуу максатында болду. Айтор эл жакшы кабыл алгандыктан буюрса ошол 1,5 жыл дегенибиз менен эл мындай бир топ эле эл аябай жакшы кабыл алды да. Айтпайбызбы, сапаттуу тартып салдык бүт баарын эме боюнча медиа багытындачы билимин сапаттуу берип аттык информацияны, бирок тартуу жагынан биз өзүбүздө колубузда бар мүмкүнчүлүктөр менен тартып аттык да. Бирок ошого карабастан Кудай буйрса жакшы. Эң сонун баягы буга чейин мага да кызык болуп жаткан деп атпаймынбы? Сиз ушул чыгармачылык жаатта жүрсөңүз кантип тартып калдыңыз деген суроочу. Анан биз мисалы ошол курулуштан сырткаркы адамдар үйдү сырттан эле көрөбүз да. Үй салыптыр. Эгерде сырткы жасалгасы мыкты болсо, ал мыкты үй депчи. Ал баардык нерсе ошол баягы заманбап тил менен айтканда котловандан же болбосо фундамент куйгандан башталат. Ар бир кышын кынаптап коюш керек дегендей, сейсмологиялык туруктуулугун баардык нерсени эске алуу менен салынган үй мыкты үй болот. Анан бул нерсени демек жакшылап түшүндүрүп берүү үчүн өзүңүздөр да бул тармакта билим алып жаткан экенсиздер. Ооба, өзүбүз да билим, сөзсүз түрдө. Мисалы мен айтып аткан ал жерде бизде командабыз бар, башында айтып кетпесин негиздөөчүсү деп, бирок бул жерде мен негиздеп салдым деп айта албайм. Бул жерде өзүбүздүн командабыз бар, демилгелеген байкелер курулуш тармагында канча жылдан бери, көп жылдар эмгектенген адамдар. Анан айтып өткөндөй эле ошол агайыбыз бар, мисалы. Анан алардын баягы элге аралашып жүрүп көрүштү да. Анан алардын билими менен биздин баягы медиа жаатында алып баруучу болуп чыгып атат. Мисалы кээ бир нерселерди уюштуруп атабыз, бирок командада билимдүү адамдар, жалаң курулуш тармагын билген. Анан биз өзүбүз дагы, мисалы мен өзүм таптакыр эле чын эле тиешеси жок болчумун, өзүм кыз кишимин. Мисалы өзүбүз деле аялдай үй курганбыз да. Анан үй куруп атканда мен басып барчу эмесмин аякачы. Анан барып эмени кийин биздин үй уже туруп калгандан кийин бир топ кемчиликтер өткөнүн эми билип атам да. Билим алгандан кийин көрсө, билим алган менен жөн эле көрүп салгандын аябай чоң айырмасы бар экен. Анан мындай кемчиликтерди биздин өзүбүздүн үйдөгүлөр да кетирип алды. Анан мындай кемчилик дагы да кетпеш үчүн дагы бул канал жардам тиет деп ойлоп атабыз да. Эң сонун анткени баягы бүгүнкү күндө 2-ден 1 керек болсо 3-түн 2-си бул курулуш тармагы менен алектенип жаткандар, ар бири өз колунан келишинче үй куруп, өзү билгенче, бирөөдөн көргөнү менен жасап жаткан тармагы да. Анан сиздер ушундай баягы кесипкөй адистердин берген ошол талаптары, алардын ошол берген жооптордун негизинде медиа жаатында өнүктүрүп жатканыңыздарга ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Анан баягы Элмирбек Иманалиевдин айткан бир жакшы кеби бар эле да. Төкмөлүк болобу, кайсыл тармак болбосун, поэзия орундалса ошол мыкты болот деп. Анан демек баягы курулуштага дагы ушул нерсенин жардамы тийип атса керек. Чыгармачылык бул ал курулушта чоң чыгармачылык да. Ооба. Баягы мен курулуш десе эле баягы элдер бозала чаң болгон эле бир адамды элестетип болуш керек да. Бирок курулуш бул аябай эле чоң чыгармачылык экен. Ошол эң биринчи архитектордун идеясынан баштап, анын кандай чыгармачылык менен үйдү бере алат, алардын бири-бирине дал келиши, туура келиши, жада калса куруучулардын мындай ошол ишти алып барып кынаптап жазып атканы деле бул баардыгы чыгармачылык экен да. Медиа жагы болгон үчүн дагы чын эле мындай жакын, ошол жака жакын болуп калат экенсиз, айтып кеткенсиз поэзия деп. Анан сөзсүз түрдө поэзия кайсыл жерде болбосун жүрөктө жүрөт. Баягы курулушка барбайлы, балким мисалы тигүү жагында иштейминби, кулинария жагында иштейсиң, бирок поэзия бул баардык жерде ичиңде жүрө берет да. Эң сонун анда курулуш тармагын
заманда жүргөн жан дүйнөгө баягы бороон салган бир поэзия саптарынан окуп өтөлү. Анткени жаш калемгер деп айтып келебиз, акын деп айтып келебиз. Бул тармакта таштабашыңыз керек да. Анан ушул тармакта жаралган соңку бир жакшы чыгармалардан. Негизи курулуш жөнүндө жаза элекмин. Көбү сурап калат деге, сен азыр курулуш жөнүндө жазып калдың болуш керек депчи. Анан азыр курулуш жөнүндө жок, бирок баягы эфирге келерде ойлоп көрүп бир ыр жазылды эле. Мисалы курулуш жагында алып барып атканыбыз деле элге кичине болсо да салым болсун, кичине болсо да пайда болсун деген команданын бир жакшы тилеги болчу. Анан бул жерде биз мурдагы бизден үлгү болуп кеткен аталарыбызга арналган ырлардан окуйлу анда. Эң сонун болот. Улуттун улуу инсан деген акыры бар. Ичимде ой, өйдө төмөн жүгүрүп, илки басам көзүм жерге тигилип, инсан таппай турсак исхакатамдай, иши да жок, өтүп жатат тирүүлүк. Сарсан адыр жатса душман беткелип, сага, мага калган өлкө тепселип, сыр билгизбей анан бизди кээ бирлер сыйлайбыз деп атабызды эскерип. Коому калды чоңдор байлык талашып, коңшу берген карыз менен таң атып, кокуймун оңдосун деп салкардан, койсо эмне эки-үчөөнү жаратып. Ала келсе Касым Жусуп досторун, аралары толукталмак чоктордун, арызданып алар элем ошондо, айтып ар кылгын соттордун. Карегимден жаш кылгырат жүгүрүп, карап алып сүрөтүнө тигилип, карааны жок турсак исхакатамдын, капары жок өтүп жатат тирүүлүк. Баракелде тегили. Чындыгында булар куруучу деп айтып келебиз, анткени булар өлкөнү курганда, өлкөнү тургузуп кеткен, кыргыз мамлекеттүүлүгүн тиктеп кеткен адамдар. Ал эми ошондой улуу адамдардын жолун жолдоп, бүгүнкү күндө дагы курууну, өлкөбүздү өнүктүрүү жаатында бул иштер өтө көп жасалууда десек болот. Маселен ушул курулуш жаатына келе турган болсок, баягы баардык нерсе каржылоо булактары менен болуш керек деп айтылат да. Баягы өзүн актаган нерсе алдын карай өсүп кетет. Анан кийин бүгүнкү күндө баягы курулуш компаниялары өтө көп жана алар да аябай бай экенин да билебиз. Алар бул тармакта баягы каржылап коюуга толук кандуу мүмкүнчүлүктөрү жетет. Реклама деген нерсе бар, жарнама иретинде. Анан кайсыл баягы компаниялар менен иштешип жатасыздар? Анткени сиздердин канал жалпы коомчулукка арналып жаткандан улам, эртеңки күнү андай жаман нерселер болуп кетпесин, сапатсыз курулган үйлөр деген нерселер бар эмеспи? Ошондой болуп кала турган болсо, сиздер жарнамалап элге тартууладыңыздар, анан жоопкерчилиги кандай болуп калат бул нерсе деген суроо жаралбай койбойт да. Сонун суроо, аябай маанилүү суроо деп билем. Муну биз да башталып атканда, биз өзүбүздүн деле мен иштеген курулуш компаниясы болуп эсептелинет. Анан биздин идеябыз баягы элге өзгөчө айыл жергесинде жер тамгуруп аткандарга багытталган үчүн эч кандай реклама реклама керек компаниянын баягы каналдын өсүп өнүгүшү үчүн сөзсүз түрдө каржы жагы маанилүү, бирок биз кайсы бир компанияны рекламалайбыз деп башынан сүйлөшкөн эмеспиз да, атайынча. Сиз айтып өткөндөй эле, азыр канчалаган курулуш компаниялары чыгып атат, кээ бирөөнүн кемчиликтери болуп атат, кээ бирөөнүн артыкчылыктары деле болуп атат. Бирок биз кайсы бир компанияны эгерде жарнамалай турган болсок, анда алардын сапаттуу курса деле, курбаса деле, иши кылып эле акча алалы, мынакей бул сонун деп, бул тескерисинче элге болгон зыяныбыз болот деп билебиз да. Анан өзүбүздүн баштап аткан ошол Артмодель мисалы курулуш компаниясы деле өздөрүн айтса болот эле да. Биз мисалы сен студиябыздын кичинекей бөлүгү, ал жакта баягы офисти кичинекей бөлүгүн студия кылып алдык. Анан бизди коюп кой бияны рекламала деп, анан биз дагы аны бул нерсени баягы жок деп эме кылдык да. Өздөрү эме мындай кандайсы жок, биз өзүбүздү чыгарбай мындай айтпайбыз деп, бизди баягы салганыбыз сапатын кардарларыбыз көрсүн, элге болсо биз туура кандай сапаттуу куруш керек экенин көрсөтөлү, эл өзү тандап алсын компанияларды. Мисалы ошол эле фундамент жөнүндө тарттык, бетонду туура куюу боюнча тарттык, кирпич боюнча тарттык. Анан аларды көрүп туруп эле элдер өздөрү мындай билип алса болот да. Кайсы компания кандай куруп атканын эл баягы тараза болуп алат да компаниялардын арасында. Каржылык жагынан болсо, эгерде бизде чоң каржылык жагында бир чоң бир курулуш компаниясы каржылаганда, балким ошо бир жылдын ичинде биз канал укмуш болуп кетет эле да. Азыр деле Кудайга шүгүр, бирок эле укмуш болуп баягы
канчалаган миллион алат эле, балким реклама жагына көп. Алдындагылар үйлүү болуп калат эле деп коебуз. Алдыбыз үйлүү болуп калат эле. Анан биздин ошол өзүбүздүн жок кичинекейден болсо дагы, убактыбыз кетсе дагы кичинекейден өзүбүздүн колубуздан нерселер менен кылалы. Ооба реклама жагын эгер чындап мыкты салган, чындап мыкты материал болсо кылабыз. Мисалы азыр Италиядан жакшы бир панелдер боюнча жаңы технологиялар келип атат. Мисалы аларды айтышыбыз мүмкүн, эгер чындап багы мындай текшерип, өзүбүз дагы адистер өздөрү карап чыгып, чын эле элге пайдалуу болсо, анан жөн эле эптеп акчасын алып алдым эле молсон дей берген, бул андан көрө канал жаап коюш керек деп ойлойм. Себеби зыяны тийип калышы мүмкүн. Анан эл тараза болсун, биз баарын ачык айтып беребиз деп. Эң сонун жооп болду. Анткени чындыгында баягы акчаны алгандан кийин ошол жака кызмат кылыш керек болуп калат да. Анан тамагын жеген соң ырнырдаш керек деп айтылат. Анан ошол тармакты эгерде биз билип билбей эле аша чаап ошол тармакты мактап ээ турган болсок дагы, баягы журналисттик жоопкерчилик деген бар коом алдында. Анан ошо адамдарды башка нукка буруп албаш үчүн ушундай нерсени алдын ала алганыңыздар өтө маанилүү экен деп айталы. Анан курулуш тармагы бүгүнкү күндө өтө өнүгүп жаткан маал. Бир архитектордун айтканы бар экен: адам канчалык көйгөн сайын, адам канчалык өнүккөн сайын курулуш ошончолук өнүгө берет. Бул ошончолук чыгармачылыкты талап кыла берет депчи. Анан баягы чыгармачыл дүйнөдө же болбосо кайсыл тармак болбосун адам ар дайым өсүп туруш керек деп айтылат эмеспи? Жаңы нерселерди үйрөнүп туруш керек деп. Демек, сиз буга чейин баягы өзүңүз жогорку билимдүүсүз, анан мен ушул жашка чейин өзүмө керектүү нерсенин баарын билип алып турмун деп келсеңиз, курулушка келсеңиз эчтеке билбейт экенсизби көрсө? Ооба, таптакыр. Мен курулушта аябай оңой эле нерсе катары көрөбүз да биз. Курулушта эми салышат да, мындай эми ушинтип койсо турат да, адам жөн эле минтип коет го деп. Курулуш бул адам жашоосундагы аябай эле маанилүү нерсе. Мисалы жер титирөө болгондо баарыбыз тең аябай эле ойго батпадыкпы? Мисалы ким өзүнүн көп кабаттуу үйдө жашагандар өздөрүнүн жашап аткан турак жайынан шек санап башташты. Мисалы жер там жаңы эле куруп алгандар өздөрүнүн ката кетирип алган. Анан эмнеге эмеси бул курулушта мисалы маани бербегенибиз менен кичинекей эле бир эки темирдин туура эмес кошулганы, эки темирдин туура эмес жайгашып калганы эле чоң ошо имараттын сапатына бир таасир этери, бул аябай таасир этет экен да. Мен дагы муну баягы ошол окуп үйрөнүп атам. Анан азыр курулуш жөнүндө сөз болгондо кийлигише калмайм. Жок, аны мынткиле адистен сурагыла, атайын консультация алууга жок дегенде башталышында депчи. Анан элдер баягы эмнеси башында эң кетирген көп кемчилик, биз үй салалы дегенде эле үйдөгүлөр отура калып эле бир черновой вариантта кагаз ала калып, аны төрткө бөлүп чыга калып эле анан бул жагы кора болот, бул жагы үй кылып коелу, могул жеринен эшик болот деп эле баягы ал тармакта анын эч кандай билими болбосо деле же билимдүү бир туугандан консультация албай туруп эле ошентип башталып кетет да, аягында анан салып бүткөндө эле өзүнүн баягы кагазындагы черновойдай болуп калат да. Анан биягын оңдоп коелу деп ошентип отуруп чыгымы да көбөйөт, сапаты да аз болот. Андан көрө эринбей эле ошол баягы айтып калышат байкелер да, тойго кетирген, тамада кетирген кичинекей акчасын архитекторго деле кетирип, ушу үйүнүн баштапкы эмесин көңүл буруп коюшпайбы депчи. Анан архитекторго кайрылып, андан баягы толук үйдүн алдын ала эмесин түзүп алып, анан курсак баягы эң башталышы сонун болот эле үйлөрдүн деп айтат элек да. Анан буюрса ушулар боюнча дагы элге туура жеткиргенге аракет кылып атабыз. Андан кийинки этаптарда ар бир этабы маанилүү. Анан биз сиз айтып өтпөдүңүзбү жана үйдүн сыртын көрүп алып, бул сонун салып коюптур дейбиз депчи. Эл көрсүнгө эле басым жасай беребиз да. Кымбат баягы туш кагаздарды тагабыз, кымбат мебелдерди алып келебиз. Анан үйүңдүн сөөгүнө болсо эптеп арзаныраак бир темирди салып, арзаныраак бетонду куюп, анан сөзсүз түрдө анан жер титирөөдө көйгөй келип чыгат. Анан ал жер титирөөдөгү көйгөйгө деле жер титирөө күнөөлүү эмес да, өзүбүздүн сапатсыз куруп алганыбыз күнөөлүү. Ошол сурооңуз сонун болду, анткени ал тилсиз жоо да, ал нерсени биз күтүп биле албайбыз, бирок ар дайым даяр болуп турушубуз керек дегенде. Сон баягы үй курулуп жатканда айтып калбадыңызбы? Мен өзүм бала чакта үй куруп калганбыз, мен ал жака аралашкан эмеспиз деп. Демек сиздерде деле үй салынып атканда бул жагынан күн жакшы тиет, ушул жагын конок бөлмөсүн кылалы, чатак бөлмөсүн кылалы
деген суроолор болсо керек да. Ооба, азыр ойлоп алып, мен үйдөгүлөр монтип эле салбадым. Азыр айтам өзүлөрүнө деле, могул жерин монтип коюп турбуз, бул жерин тигинтип коюп турбуз депчи. Анан бул мендеги эле баягы чакан чөйрөмдү көрүп аткан эле көрүнүштө, мындайлар толуп турат андай үйдү ушинтип салгандар. Эми туура эле түшүнсө болот ал жакта. Кимге кайрылышты билбейбиз да. Вот каналдын да келип чыгышы ушундан болгон. Мисалы, ал макул мен салган атам Адиске кайрылайм дейт. Каяка барат? Кгустта дагы мугалимге барабы? Кайсы компаниянын бир адисине барабы? Кимге барышты эле билбейт да. Караса жанагы эле Орусиянын YouTube каналдары. Анан биз кимге кайрылып, мисалы, адистерди чыгарып атабыз. Адис кандай экенин интервьюсунан билсе болот. Анан бизге эң кызыгы бизди чыгарган агайларга чалып башташты да. Бир окуяны айта кетейин. Бир байкелер ошол YouTube каналдан көрүп алып, бизге таппай, биз эч кандай номер калтырган эмеспиз. Себеби жарнама эмес, сиз айткандай. Анан өздөрү таап келип, агайды университетинен таап, издеп, артынан калбай, бизге айтып коюңузчу, биз трамез куруп алыптырбыз, фундаментибиздин кыйшайып атат деп, артынан эметип, ээрчип жүрүп агайдан болбой консультация алышты. Анан мындай случай бир эле карапайым адамдарда эмес, чоң курулуш компанияларынын жетекчилеринен да келип алгандар болду. Ошол YouTube каналга чыккандан баштап бизге консультация берип койгулачы деп элестетиңиз, ошо куруп аткан компаниялардын эле мүчөлөрүчү. Анан аларды көрүп туруп, анан албетте карапайым адамдар түшүнсө болот да, алар кимге кайрылат. Анан буюрса үмүтүбүз чоң, ушул канал элге пайдасы аябай тиет деген. Эң сонун баягы сиз айтып атпадыңызбы? Үй бүлөсү менен курганда алар өзүңүздөр үчүн курдуңуздар да. Колдон келишинче баягы мыкты үй курууга аракет кылды атаңыздар деле, туугандарыңыз деле дегендейчи. Эми билимми же болбосо ушул тармакты билишине жараша, ал эми жанагындай чоң баягы курулуш компаниялары жоопкерчиликти сезе билип, анткени ал жерде көптөгөн адамдар жашайт. Балким өзү жашабай коюшу мүмкүн, бирок башка адамдар үчүн салып атат да. Демек ошолор да жоопкерчиликти сезе билиш керек деп айткыбыз келет да. Анан курулуш тармагында алектенген адамдар ким болбосун ушул суроону бергенди жакшы көрөм. Баягы келечектеги кыялыңыз кандай бир нерсе кургуңуз келет? Баягы Бишкектин негизги архитекторлук баягы курулушу ушул Бишкектин көркү дегенде, же Бишкек эмес, жалпы эле Кыргызстандын кайсы булуң бурчу болбосун ошол тармакка куруу үчүн. Курулуш жагы негизи курулуш жагына аралашып калганда мындай суроо пайда болду да. Мисалы, Европага барганда биз сонун зданиялар, имараттар бар, биз сүрөткө түшөбүз, жашыл кылып койгон, кызыл кылып койгон, фасадтар укмуш. Анан суроо бергенде, эмнеге бизде ушундай архитекторлор жокпу, ушинтип салып койгон эле, мындай чийип берсе салышат эле да, монтип кооз деле кылып коюшпайбы деп. Көрсө, жанагы эле айтып өткөндөй, биздин климат чаң болгон үчүн, алар дагы фасадты ошого жараша. Ал жакта нымдуу болгон үчүн Европада башкача экен, мисалы. Ар кандай себептери бар экен да булардын дагы. Анан бул жагы бүт баары келип, сөзсүз түрдө каржы маселесине такалат экен, мисалычы. Анан кыялданып, мисалы, чыгармачыл архитектордон сураганда баарында да жада калса чиймелеринен бери, макеттеринен бери бар да, момундай нерсе курсак сонун болмок депчи. Анан баардыгы келип эле биздин каржы жагына, анан баягы климатыбызга байланыштуу болуп калат экен. Бизде азыркы кыялым, мен айтпайм, момундай сонун зданияны, бийик имаратты астынан сүрөткө түшкү деп салып койсо депчи, антип айтпайм. Болгону сапаттуу, ошол эле жанагындай тилсиз жоо келгенде туруктуу боло турган, элдер ойлонбой жашай турган, анан сапаттуу курулуш жүрсө деп аябай. Ошого биздин бир салым кошо алсак, ошого бир кичине болсо да, бир 2-3 адамдын үйү болсо да, ошого жараша мындай сапаттуу курулуп калса деп, азыр командабыз менен ошол идеянын үстүндө кыялдарга бир максаттар коюп жетебиз деп ушул нерсенин үстүндө иштеп атабыз. Эң сонун ал эми ушул мыкты курулушчу адам катары өлкөбүзгө, борбор калыбызга көрүп келген адам катары Турдак Мусупалиев айтып келебиз го, убакча. Чындыгында ал куруп кеткен имараттар биздин ушул климатка, жашоо шартка, баардык нерсеге ылайыкташтырып салынган да. Сиз айтмакчы, бизде жамгыр да бар, каар да бар, чаң да бар, кыш да бар дегендей. Бирок ар дайым өзүнүн көркүн, өзүнүн сулуулугун бузбай турган мыкты имараттарды куруп кеткен эмеспи? Демек, ошондой баягы кылымдык өмүр сүрө турган жакшы имараттарды курууга биз ар дайым аракет кылалы дейли. Ал эми эфирибиздин жүрүшүндө баягы ар бир нерсе жуу менен болгон жакшы деп коет эмеспи? Анда дагы бир чыгармаңызга кезек берсек. Поэзияга өткөрүп туралы, баягы эми болбош болуп калбасын деген. Курулуш жөнүндө ыр жазганда анда кийин окуп берип кетем. Сөзсүз түрдө. Азыр Жан дүйнө терезеси деген ырды окуйм. Асман бүркөө, бир кунарсыз даракташ,
сыртты тиктеп терезеге жанашсам, алан сайын ачылбай эч кабаккаш, кечээ күнү бир кызыктай таң аткан. Өткөндө да келсем калбай адатым, тереземе карап көчө тарапты, далдактатып сүйрөп эне баласын, дайыны жок тилдеп кетип баратты. Андан мурун кыз жигиттен эшиткем, бүткөн бүбейим алар чогуу жүрчүгүн, жемелешип эки башка кетишкен, жерге таштап, белек бешкек гүл сүлүн. Тереземе келип күндө түңүлөм, ызы чуулар, талкаланган бактылар, чыкпай жаткан окшойт деймин үйүнөн. Кайда калган, билбейм деги жакшылар. А бүгүн мен таап алдым да айыбым, айнегимдин кирин сүрттүм, тазарттым, көрсө өзүм сырттын көрбөй жарыгын, кийир айнектен карап коюп жашапмын. Тереземе нуру тийип чагылып, кубанычтуу күн жарк этти заматта, көктөм турду кооз гүлдөрдү тагынып, кандай жакшы күндө ушундай таң атса. Кабагынан апалардын кут жанып, кадимкидей изи сууду азаптын, жетелешкен кыз жигитке суктанып, жетин албай ыр жазам деп бараттым. Көрсө өзүм сырттын көрбөй жарыгын, кийир айнектен карап коюп жашапмын. Баракелде дейли. Чындыгында бай жашоонун керемет бир ошонун сулуулугун, көркөмдүүлүгүн көрүш үчүн жок деген айнегибизди сүрүп коюшубуз керек да. Маселен биз көтөрүп жаткан телефонубузда деле сулуу сүрөткө түшүү үчүн ар убакта сүрүп тазалап турабыз дегенде, ал эми жашообузду ушундай көрктүү көрүш үчүн ар убакта баягы тоскоолдук жараткан адамдардан оолагыраак болуп, жашоонун жакшы көз ирмемдерине бай бололу дейли. Ал эми бизге WhatsAppка келген билдирүүлөр өтө көп экен. Бир нече билдирүүлөр келип түшкөн экен. Соңку сандары 55-25 түшкөн бүткөн абонентибиз Жанат кызым чыгармачылыгың өркүндөй берсин. Сени акын катары таанып келебиз ушул жактан Тайба деген экен. Курулуш тармагында айтып калдыңыздар, кайрыла турган жакты билбейбиз деп. Кантип сиздерге кайрылсак болот жана туура багыт берген адамдарды кантип таба алабыз деген экен. Сиздин баракчаңыздарды 1 жылдан бери көрүп келем, бирок 2-3 айда бирден гана видеолор чыгат. Ушул нерсени көбүрөөк кылсаңыздар болобу деп соңку сандары 70-42 миң чыйттаган көрөрманыбыз бизге суроо салган экен. Чоң рахмат суроолорго, каалоолорго. Бизге кайрылуу. Биз азыр YouTube каналда жана видео боюнча айтып кетти, 2-3 жолу эле чыгып атат деп. Ооба, биз айтып өткөндөй, эгерде биз бир каржы, бир булагын таап алсак анда аябай кылат элек деп кирбейми? Тамаша. Бирок бул баягы биздин өзүбүздүн колубузда мүмкүнчүлүктөр менен болгон үчүн жетишкен убактыбыз. Анан бул биринчи элге болгон тестирлөө болчу ошол видеолор. Анан азыркы күндө жакында эле 2-3 күн мурун тартип бүттүк. Жаңы студия ачканбыз. Ошол студиянын ичинде мында бир айда 2 жолу видео чыгаралы. Баягы элдер күтүп калганын байкадык. Суроо талап жогору болгон үчүн регулярдуу чыгарып туралы деп студия ачтык. Буюрса ошол студияда тартылган биринчи темабыз арматура болду. Буга чейин кирпич, фундамент, бетон, жер титирөө боюнча да тартканбыз. Ошолор боюнча тартканбыз. Эми арматура боюнча биринчи жолу студияда атайын тарттык. Ошол видео жакын арада чыгат. Буюрса элге сөз беребиз, калтырбай чыгарып турабыз деп. Анан кантип кайрылсак болот адистерге? Бул боюнча биз Instagram жана TikTok баракчаларыбызга чыгарабыз. Азырынча ооба эч кандай номер калтырбай элебиз. Азыр көрүп турса болот адамдар видеолордон, бирок биз бул боюнча бул боюнча адамдар көп кайрылып атат. Кантип адистер кайрылабыз деп атайын бир системада түзүп атабыз. Элдер ыңгайлуу болуш үчүн кайрылганга бул боюнча Instagram баракчабызда, TikTok баракчаларыбызды карап турса болот. Ошол жака атайын кантип байланышуу, эмне аркылуу шарттарын жазабыз. Эң сонун демек курулуш, медиа, YouTube баракчасы бүгүнкү күндө социалдык түйүндөрдүн баардык желилерин кабыл алып, ошону менен катар жаштар көрүп жаткан негизги деген социалдык түйүндөрдүн баардыгында барсыздар, Ошол эле TikTokто, Instagramдан дагы тапса болот. Ошол жактарга буйруса билдирүүлөр кылат дегендей. Анан арматура тууралуу берүүбүз жакын арада чыгат деп калбадыңызбы? Арматура чындыгында сырттан көргөн адамга баягы жөнөкөй эле бир темир. Анан базарга барсак ар кандай баа берет. Бул деген Россияныкы, бул деген Кытайдыкы, бул деген Европаныкы деп, анан бизге баягы негизгиси жоонураак болсо эле, анан сырты датпаспаса эле ушул нерсе жарайт деген ой менен алышы мүмкүн да көпчүлүгү. Анан кантип арматураны туура тандаш керек экендиги тууралуу кыскача бир айтып берейин. Ооба, биз ошол боюнча тема тарттык. Ошол темада негизи интрига кылып айтпай көргүлө деп койсом болот. Ошол эмени берүүнү деп. Анан биз ал жерде айта кетейин, ошол берүүдө эме жөнүндө айта кеттик. Жергиликтүү арматура менен Орусиядан келген арматуранын айырмасы, датпаскан арматураны колдонсок
болсок болобу курулушка, колдоно турган болсок кандай чараны көрүшүбүз керек, кантип тандап алышыбыз керек, кайсыл арматура, мисалы арматуранын эки түрү бар болсо, ал арматуралар кайсы жерге кантип колдонулат, туура токулушу, ошолор боюнча айтып бердик. Тандалышы боюнча дагы көпчүлүгү мындай деп суроо келди Instagram баракча каттардан. Биз жергиликтүү арматура менен Орусиянын арматурасын кантип айырмалайбыз депчи. Кээ бирөө базарда сата берет экен да, бул Орусияныкы ала бериңиз деп, бирок колдоно келгенде ал жергиликтүү арматура болуп чыгат. Кымбатыраак кылып сатканга аракет кылат, Кымбатыраак кылып сатканга аракет кылат. Анан бул боюнча баардык ушул айтылып аткан суроонун баарына ошол берүүдө жооп алганбыз. Буюрса YouTube каналга чыкканда баардыгыңыздарды ошол жактан көрүп, анан билдирүү, комментарий калтырыңыздар демекчибиз. Комментарий бул биздин активди көтөрүш үчүн эле деп ойлошот да, комментарий калтыр дей берсечи, бул сиздердин оюңуздарды деле, мисалы, эмне керек болуп атканын элге, кайсыл тема маанилүү болуп атканын, биз дагы эмне кайсыл багытта алып барышыбыз керек экенин билиш үчүн комментарий калтырыңыздар демекчибиз. Эң сонун ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе ошол баягы миң уккандан бир көргөн деп коет кыргызда. Эфир учурунда азын улак кыскача маалымат кылып айтып өткөндөн көрө, ушул социалдык үйгө чыккандан соң толук көрүп алыңыздар, жооп ала аласыздар дейбиз. Бизге келген кадырлуу мейманыбыз менен убактыбыз соңуна келип жетти. Жаш калемгер, акын жана ошондой эле көптөгөн иштерди баягы жаңыча көз караш менен жаштарга керектүү же болбосо бүгүнкү коомго бир жакшы таасиримди тийгизсем экен, өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымымды кошсом экен деген айым жана атайым болду. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Курулуш тармагы дагы өнүгө берсин. Баягы жакшы нерсени айтып көбөйтө берели, жаман нерсени айтпай жое берели дегендей, ушундай мыкты долбоорлор, мыкты иштер ар убак улана берсин. Сиздерге да чоң рахмат, ушундай маани берип, жаштарды колдоп, жаңы темаларды ачып, мисалы бизде көп эле тармактагылар көрүштү, бирок мындай басым жасап эң биринчи болуп сиздерди чакырганыңыздарга да чоң рахмат. Буюрса дагы жаңылыктар болгондо сиздерге айтып турабыз, элге дагы туура жеткиргенге чогуу аракет кылабыз. Чоң рахмат. Эң сонун ал эми бизге келген билдирүүлөрдүн эң соңгусунда мен үйүмдүн пайдубалын тургузуп азыр чатырга жеттим эле. Эртерээк чатыр тууралуу дагы берүүнү тартсаңыздар деген экен. Эми чатыр тууралуу берүүбүз да бар. Эмебизде YouTube каналыбызда бар. Демек курулуш медиа YouTube каналынан таап, ошол жактан туура чатырды кантип жабуу керек жана кандай чатыр тандоо керек, бул тууралуу маалыматтар бар, э? Бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Биз көрсөтүүсүн жүрүшүн алдыны көздөй улантабыз.